Бүгін біз Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Шарипович Жээнбековго кирип, ушул 13-14 март 2019 жылы Баткен облусунун Баткен районунун чек ара аймагында орун алган инциденттер жөнүндө айтып бердик. Жана ошол жерде болуп аткан мурда сүйлөшүлгөн жумуштар жөнүндө дагы маалыматты бердик. Негизи белгилеп кетчү нерсе, ошол жерде 5 күн Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын делегациялары сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тажик Республикасынын делегациясыны Тажик Республикасынын премьер-министринин орун басары Азим Ибрагим жетектеп, биздин делегацияны мен жетектедим. Негизинен ошол ситуацияны кырдаалды ошол калыбына келтирүү боюнча, бул ушундай кырдаалдын мындан ары кайталанбашы боюнча жана ошол жергиликтүү инфраструктура боюнча жакшы сүйлөшүүлөр болду тажик тарап менен. Ошо 5 күндүк жумуш боюнча жакшы эки тараптын кызыкчылыгына караган протоколго кол коюлду. Негизинен протоколдо эки маселе каралды. Негизинен биринчиси ошол 13-14 мартта орун алган инциденттерди талдоо. Экинчиси ошол мурда сүйлөшүлгөн келишимдер жана чек ара аймагында болгон инфраструктуралык маселелерди мындан ары улантуу болуп эсептелди. Негизинен биринчи маселе боюнча биз 4 тапшырма койдук. Биринчиси, ушу эки тарап ар бир инцидентти, ар бир ошол сыяктуу окуяларды өзүгө ыңгайлуу кылып көрсөткөндүгү үчүн чогулашкан, биргелешкен прокуратура жана ички иштер министрлигинен турган тергөө ыкчам топторун түзүп, ошол бүт инциденттердин эки тараптуу изилдөөсүн койдук. Бүгүнкү күндө ал группалар иштеп атат. Экинчиси, ушул биздин укук коргоо органдарына жеринде ушул биздин тажик жарандары менен кыргыз жарандары мындай жакын жашаган көчөлөрдө жана мындай шахматный түрдө курулган үйлөрдүн арасында биргелешкен күзөт жүргүзсүн деген тапшырма койдук. Ал да бүгүнкү күндө аткарылып атат. Үчүнчүсү, ушундай инциденттерди мындан ары алдын алуу боюнча биз тараптан болду. Ушул эки облустун губернаторлору жетектеген, ошол жерге укук коргоо органдары жана башка керектүү органдарларын кошуп, алдын алуу иштерини жана ошондой кырдаал мындай орун алып калса, ошол жерге ыкчам түрдө жетип барып, ошону локализация боюнча мындай ыкчам иштерди өткөрсүн деген сунуштарды бердик. Анан төртүнчүсү, биздин ошол аймакта Баткен району менен Исфара районунун ортосунда абдан мындай жерлер, Кыргыз Республикасынын жери, Тажик Республикасынын жерлери мындай татаал мындай жайгаштыктан, башкача айтканда, бир айылдан бир айылга жетиш үчүн бир нече жолу Тажик территориясын, бир нече жолу Кыргыздын территориясына өткөнүбүзгө ошол коюлган чек ара постторун баарына алып, ошол аймактагы биз жарандар, кыргыз жарандары менен тажик жарандары мындай тоскоолдуксуз жүргөн шартты түзүп берели деп ошону алдырдык. Себеби чындыгын айтканда мына Исфара Ворух деп айтылат, жолдун аты. Бирок Исфарадан Ворухка жеткичейин 3 жолу Кыргыз Республикасынын аймагына кирип чыгат. Бул Көктерек, Таштумшук жана Аксай аймагы. Ошол эле кезде, мисалы үчүн, Аксай айылынын жашоочулары Самаркандке барам десе, албетте Хожалоо деген айылы бар, жана башка жерлери бар, ошол көчөлөр кесип өтө турган жерлери бар. Ошондуктан биз ошол жерде биринчиден ошондой инциденттер болтурбоо максатында, экинчиден ошол жериндеги чыңалууну азайтуу максатында чек ара кызматтарга ошону тапшырманы бердик. Бүгүнкү күндө ошол эки жолубузда каттоо үзгүлтүксүз жүрүп атат. Экинчи маселе боюнча, чындыгында ал зона боюнча бизде сүйлөшүүлөр илгертен бери эле жүрүп келатат. Анан ошол 2014 жылы номер 34 протоколду бизде каралган. Бир нече жолдор салынсын деген жерлери каалаган. Ал жерде ошол Тажик Республикасынын Варух айылынын жашоочулары өзүнүн айылына барганда Аксай айылы менен өтөт, Аксай айылынын ичи менен. Ошол Аксай айылына кирбей, Аксай айылынын сырты менен
жүрсүн деген, жол салынсын деген каралган. Ошону биз өзүбүз күчүбүз менен Кыргызстандын бюджеттин акчасына бүтүрөбүз деп сүйлөштүк. Ал жол жалпы колдонуудагы жол болот. Ал жерде тажик жарандары да, кыргыз жарандары да бардыгы колдонуп жүрөт. Экинчиси Аксай Тамдык жолу. Аны дагы биз кыргыз тарап жасайт, аягына чыгарабыз. Ал дагы ошол немеде протоколдо камтылды. Эми мындай социалдык сеттерде мындай Исфара Ворох жолу берилип коюптур, ушундай болуп калыптыр деген маалыматты мен да окудум. Бул деген баягы ошол жердеги шартты билбеген, мындай ошол маселеде компетенттүү эмес адамдардын айткан сөзү. Кыргыз тараптан эч кандай коридор, эч кандай мындай көз карандысыз жол же болбосо статусу бар жол деген маселе каралган эмес. Бул жерде ошол мындай айтып коелук, Исфара Ворох чоң жолунун ичиндеги Аксай Аксай биздин Кыргыз Республикасынын Аксай айылынын тегерегинде Аксай айылыны айланып өтө турган жол салуу маселеси гана каралган. Биз тараптан ушул жергиликтүү бийлик органдарына мындай катуу тапшырма берилди. Ушул Тажик Республикасынын жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте мындай ушул элдин ынтымагын, эки элдин ынтымагын биримдигин мындай бекемдөөчү иштерди мындай тереңирээк, чоңураак масштабта өткөрүү деп тапшырма берилди. Мен ойлойм, азыр ошо биз түзүп берген ыкмаларды колдонуп, мындай жыйынтыгы болуш үчүн катуу мындай аракетти жасаш керек деп ойлойм.